Балыкчы шаарынын атынын келип чыгышы бир нече тарыхый окуялар менен байланыштуу. Шаардын аймагында байыртадан эле адамдар отурукташкан. 19-кылымдын ортосунда бул жерлерге орус улутундагылар көчүп келе баштаган. Орус соодагери Дмитриев асыл тукум жылкы өстүрүүчү заводун негиздеп, кийинчерээк орус аскери Бачинда балыктын көптүгүнө кызыгып, бул жака көчүп келген. Элдин саны өсүп, аймак алгач Новодмитриевка деп аталып, андан соң Бачин болуп өзгөргөн. Кийинчерээк балык оолоочу жай катары маанисине байланыштуу Рыбачи деп аталып калган. 1989 жылы шаарга кыргызча балыкчы деген аты ыйгарылган. Балыкчы шаарынын тарыхы 19-кылымдын аягында Ысык көлдүн батыш тарабындагы Кооз жекте орустардын отурукташуусу менен башталат. Тактап айтканда 1880-жылдары бул аймакта алгачкы орус кыштагы пайда болуп, ага Новодмитриевка деген ат берилет. Бул кыштактын негизделишине бир катар факторлор, анын ичинде балык оолоого ыңгайлуу шарттар, жердин жашоого жарамдуулугу жана соода жолдорунун кесилишинде жайгашуусу себеп болгон. Новодмитриевка жана Бачин кыштактары тез эле өнүгө баштаган. Үйлөр курулуп, чарба иштери жүргүзүлүп, балык оолоо жана соода сатык өнүккөн. Кыштакта мектеп, оорукана, почта бөлүмү сыяктуу алгачкы инфраструктуралык объектилер пайда боло баштаган. Элдин негизги кесиби балык оолоо, дыйканчылык, мал чарбачылык жана соода болгон. Ошондой эле кол өнөрчүлүк жана башка чарбачылыктар да өнүккөн. Кийинчерээк бул аймактын негизги өзгөчөлүгү болгон балык оолоого байланыштуу Рыбачи деп аталып калган. Балыкчынын алгачкы жылдары анын келечекте шаар катары калыптанышына негиз түзгөн. Балыкчы Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан, экономикалык жана стратегиялык жактан маанилүү аймак катары өнүгүп, көп улуттуу калктын жашоосу жана өнүгүүсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Балыкчы шаарынын тарыхында 1954 жыл өзгөчө орунду ээлейт. Бул жылы 1 февралда Кыргыз ССРнын жогорку советинин президиумунун указы менен Рыбачи кыштагына шаар статусу берилген. Бул окуя шаардын өнүгүүсүндөгү маанилүү этап болуп калды. Рыбачи кыштагында балык иштетүүчү заводдор, кеме куруучу завод, жүк ташуучу порт жана башка ишканалар курулуп, өнөр жай тармагы тездик менен өнүгө баштаган. Бул аймакта жумуш орундары көбөйүп, калктын саны өскөн. Шаар Ысык көлдүн батыш тарабында жайгашкандыктан аймактын транспорттук борборуна айланган. Темир жол бекети, автоунаа жолдору, порт шаардын транзиттик маанисин арттырган. Рыбачида мектептер, оорукана, маданият үйү, китепкана жана башка социалдык объектилер пайда болуп, шаардын инфраструктурасы жакшырган. Шаардын экономикалык өнүгүшү менен катар калктын саны да өсүп, шаардык турмуштун өзгөчөлүктөрү калыптана баштаган. Рыбачи тегерек четтеги айылдар үчүн административдик борбордун ролун аткарган.
Шаар статусунун берилиши Рыбачынын мындан ары дагы тездик менен өнүгүүсүнө түрткү берген. Шаардын экономикасы, инфраструктурасы, социалдык жана маданий чөйрөсү мындан ары да өнүгө баштаган. Шаар статусу Рыбачынын башкаруу төзүмүн жакшыртып, жергиликтүү бийликтин укуктарын жана жоопкерчилигин кеңейткен. Калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген. Рыбачынын атын бүткүл өлкөгө таанытып, анын маанисин арттырган. Ошентип шаар статусун алгандан кийин Рыбачы шаарынын өнүгүшү тездеген. Өнөр жай ишканалары модернизацияланып, жаңылары курулган. Шаардыктар үчүн жашоо шарты жакшырып, маданият жана билим берүү тармактары өнүккөн. Жыйынтыгында 1954 жыл балыкчынын тарыхында өзгөчө жыл болуп, бул жыл шаардын келечектеги өнүгүүсүнө жол ачкан маанилүү окуя катары тарыхта калган. Өнүгүүнүн жана өзгөрүштөрдүн доору советтик доор 1924-91 жылдар аралыгы балыкчы шаарынын тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. Бул мезгилде шаар өнөр жай борборуна айланып, инфраструктурасы, социалдык жана маданий чөйрөсү түп тамырынан бери өзгөргөн. Советтик доордо балыкчы шаарында балык иштетүүчү комбинат курулуп, аймактын экономикасында маанилүү ролду ойногон. Комбинатта балыктын ар кандай түрлөрү иштетилип, республиканын башка аймактарына жана чет өлкөлөргө да жөнөтүлгөн. Шаарда кеме куруучу заводдун ачылышы балыкчынын өнөр жай борбору катары калыптанышына чоң салым кошкон. Заводдо кемелер, кайыктар жана башка суу транспорттары курулган. Шаардагы жүк ташуучу порт транспорттук байланышты жакшыртып, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө түрткү берген. Порт аркылуу жүздөгөн тонна жүктөр ташылып турган. Шаарда автоунааларды ремонттоочу заводдун ачылышы транспорттук тармактын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Балыкчы шаарында элеватордун курулушу дан эгиндерин сактоо жана иштетүү процессин жакшырткан. Жогорудагы ири ишканалардан тышкары шаарда ар кандай майда ишканалар, цехтер, өндүрүш ишканалары да курулган. Советтик доордо шаарда көп кабаттуу үйлөр курулуп, турак жай маселеси чечилген. Шаарда көптөгөн мектептер, кесиптик техникалык окуу жайлары жана башка билим берүү мекемелери ачылган, оорукана курулган. Шаарда маданий иш-чараларды өткөрүүчү маданият үйү, китепкана ачылган. Ал эми кинотеатрдын ачылышы калктын маданий эс алуусуна шарт түзгөн. Жолдор курулуп, коомдук транспорттун кыймылы жакшырган. Советтик доордо балыкчы шаарына ар кайсы улуттун өкүлдөрү көчүп келип, шаардын көп булуттуу калкы калыптанган. Шаарда спорттун ар кандай түрлөрү өнүгүп, спорт залдар, спорттук секциялар ачылган. Эмгекти даңазагалаган акциялар, сыйлыктар, эмгектин баатырларынын даңкын көтөрүү иш-чаралары өткөрүлүп турган. Советтик идеологиянын негизинде калкты тарбиялоо иштери жүргүзүлүп, мектептерде, жогорку окуу жайларында жана башка мекемелерде коммунисттик партиянын идеологиясы пропагандаланган. Советтик доордо экономика пландуу түрдө өнүгүп, бардык ишканалар жана мекемелер мамлекеттин көзөмөлүндө болгон. Жаңы курулуштар, ишканалар пайда болуп, шаардын сырткы көрүнүшү жана турмуш теричилиги түп тамырынан бери өзгөргөн. Бирок бул доордун өзүнүн кемчиликтери жана таасирлери да болгон. Советтик кезде бир гана коммунисттик идеология үстөмдүк кылып, башка көз караштарга жол берилген эмес. Бул адамдардын ой жүгүртүүсүнө, дүйнө таанымына жана коомдук мамилелерине өз таасирин тийгизген. Диний ишенимге жана маданиятка чек коюлган. Эгемендүүлүк жылдарында советтик доордо курулган ишканалардын жабылышы балыкчы шаарын экономикалык кризиске алып келген. жылы Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин балыкчы шаары дагы жаңы тарыхый баскычка кадам таштады.
Советтик тордо курулган ишканалардын жабылышы, экономикалык кризис, жумушсуздук, калктын жашоо шартынын начарлашы сыяктуу кыйынчылыктарды жаратты. Бирок шаардын базар экономикасына өтүшү, чакан жана орто бизнестин өнүгүшү, туризм тармагынын өнүгүүсүнө болгон аракеттер жаңы мүмкүнчүлүктөр жана өзгөрүүлөргө түрттү. Эгемендүүлүк жылдарында балыкчы шаары кыйын кезеңди башынан өткөргөн менен шаардын эли жаңы шарттарга ыңгайлашып, өнүгүүгө болгон аракетин токтоткон жок. Балыкчы шаары эгемендүүлүк жылдарындагы кыйынчылыктарды ийгиликтүү жеңип, бүгүнкү күндө өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлдү. Шаардын экономикасы, инфраструктурасы, социалдык жана маданий чөйрөсү туруктуу өсүүдө. Балыкчы шаарынын экономикасында туризм тармагы маанилүү роль ойнойт. Ысык көлдүн жээгинде жайгашкандыгы шаарды туристтер үчүн жагымдуу эс алуучу жайга айландырууга өбөлгө түзөт. Жаңы мейманканалар, эс алуучу жайлар, коттедждер курулууда, туристтер үчүн ар кандай сервистер уюштурулууда. Шаарда чакан жана орто бизнес активдүү өнүгүүдө. Жаңы ишканалар, чакан цехтер, соода түйүндөрү ачылууда. Ишкерлерге колдоо көрсөтүүчү программалар ишке ашырылууда. Жергиликтүү өндүрүш колдоого алынып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшүүдө. Шаарга АТРдин алкагында кошулган калктуу конуштардын негизинде айыл чарбасы маанилүү тармак болуп, мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана багбанчылык өнүгүүдө. Балыкчы шаары аймактагы маанилүү транспорттук логистикалык борбор катары өз ролун сактап келет. Темир жол жана автоунаа жолдору аркылуу жүк ташуу жүргүзүлүүдө. Шаардагы жолдор оңдолуп, жаңылары корулууда, суу жана канализация системалары модернизацияланууда, электр жана жылуулук тармактарын жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө, турак үйлөр курулуп, турак жай маселеси чечилүүдө, жаңы парк, сквер, эс алуучу жайлар, балдар аянтчалары курулууда, коомдук транспорттун кыймылы жакшыртылууда. Шаардагы мектептер, балабакчалар, билим берүү борборлору иштөөдө, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга көңүл бурулууда. Шаардагы оорукананын бөлүмдөрү ремонттолуп, медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга аракеттер көрүлүүдө. Маданий иш-чаралар, көргөзмөлөр өткөрүлүп, шаардын маданий турмушу жанданууда. Спорттук комплекс курулуп, спорт залдары оңдолуп, спортту өнүктүрүүгө көңүл бурулууда. Шаарда коомдук уюмдардын ролу күчөп, жарандык коом активдүү өнүгүүдө. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ролу күчөп, шаарды башкарууда калктын катышуусу кеңейүүдө. Шаардык кеңеш шаардын өнүгүүсү үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууда. Шаардык мэрия шаардын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнө багытталган иш-чараларды активдүү жүргүзүүдө.
Шаарда коррупцияга каршы күрөшүү, ачык айкындуулукту камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Балыкчы тарыхтын тереңинен келип, бүгүнкү күндө да гүлдөп, өнүгүп жаткан кала. Бул кыска тасмада шаардын өткөн жолунан көз жүгүртүп, анын калыптанышына, өсүп өнүгүшүнө салым кошкон, шаарга өмүрүн арнап, ак эмгегин сиңирген ардагерлерибизге, ата-бабаларыбызга таазим, алардын жасаган эмгеги, калтырган мурасы шаардыктар үчүн чоң баалуулук. Бүгүнкү заманбап балыкчы шаарынын өнүгүшү, шаардыктардын бакубат жашоосу үчүн талыкпай эмгектенип жаткан азыркы муундун жетекчиси, шаар мэри Азамат Арнабек уулунун туруктуу аракети, лидерлик сапаты, эмилгелүүлүгү жана мекенчилдиги менен шаар жаркын келечекке умтулуп барат. Балыкчы бул тарыхы менен сыймыктанган, бүгүнкүсү менен кубанган, келечегине ишенген шаар. Биз баарыбыз биргеликте шаарыбыздын гүлдөп өнүгүшү үчүн талыкпай эмгектенип, аны Кыргызстандын бермети кылабыз.